ата бабам өскен жер Алатом ақ бұлт қалқып көчкөн жер. Алатоонун мөңгү баскан чокулары эркиндиктин кан менен келген көз карандысыздыктын символу. Элибиздин эң ыйык баалуулугу эгемендик. Бирок бул ыйык сөздүн артында өз кызыкчылыгын өлкөнүн кызыкчылыгынан жогору койгондордун көмүскө оюндары жатат. Биз бүгүн парламенттик шайлоонун алдында тагдыр чечүүчү күндөрдү өткөрүп жатабыз. Бирок жогорку кеңешке шайлоо аркылуу умтулуунун ордуна өздөрүн элдин үмүтү деп атаган айрым саясатчылар мамлекеттүүлүккө каршы коркунучтуу кылмышка барышты. Алар тышкы күчтөрдөн колдоо издеп, бийликти өздөрүнүн колуна алуу аракетин көрүштү. Парламенттик шайлоого саналуу күндөр калды. Бул жөн гана депутаттарды тандоо эмес. Бул мамлекеттик бийликтин негизги бутагынын бирин кайра кургучу саясий окуя. Ушундай маанилүү мезгилде Атамбаев башында турган топ саясий чыңалууну жаратууга дал бастады. Атамбаевчилерден тышкары таасирдүү бирок көмүскөдөгү саясатчылар, парламенттин мурдагы депутаттары жана башка адамдар өлкөдө төңкөрүш кылууга аракет кылышты. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Шайлоонун жыйынтыгы чыккандан кийин түштүктөн баштап Бишкекте жана башка облустарда массалык нааразычылыкты жаратып, өлкө боюнча бир катар митингдерди пландашкан. Алар конституцияга каршы чакырыктар, административдик имараттарды, телеканалдарды, күч түзүмдөрүнүн объекттерин жана курал-жарактар сакталган мекемелерди басып алуу ыктымалдыгы болгон. Алардын лидерлери саясий талаптарды коюуга тийиш болсо, кылмыштуу түзүмдөр күч колдонуу жагын камсыздамак. Айрым катышуучулар өздөрү үчүн келечектеги кызмат орундарын алдын ала бөлүштүрүп алышкан. Бирок алардын купуя сүйлөшүүлөрү жана даярдыктары күч органдарынын тыкыр көзөмөлүндө болгон. Эгемендикке шек келтирген Атамбаевчилердин акыркы аракетине анализ жүргүзүп көрөлү. 2024-жылы Алмазбек Атамбаев Facebook баракчасында болгону 2 пост жазган. Парламенттик шайлоонун датасы билинер замат анын активдешкени байкалды. 2025-жылы катар-катары менен саясий 13 пост чыгарган. Буга улай кычкачты $600 сатып алган Сапар Исаков да саясий билдирүү менен чыкты. Ал эми атасынын аккаунтун колдонгон Кадыр Атамбаев өзүнүн атынан да бузуку пикирин билдирди. Буларды коштогон Темирлан Султанбеков провокациялык билдирүүлөрү менен тез-тезден чыгып турду. Ал эми аларды коштогон фейк аккаунттар социалдык тармактарды каптады. Өзгөчө TikTok'то жалган маалыматтарды жаадырган аккаунттар жайнап кетти. Окуянын туу чокусу Темирлан Султанбеков тышкы күчтөрдөн колдоо издеп жолукканы болду. Албетте, алардын ар бирине күч органдары тарабынан чара көрүлөт. Выборы мы уже проводим. Завтрашнего дня у нас уже полностью агитация. Мы уже сегодня начали. Вот. Тоже помогайте нам, поддерживайте. Вот. Нам надо как-то вытащить всех своих. Жалко, что мы сегодня без Ирины, без Назара, без других. Ну ничего. Но я думаю, что быстро пройдет, дай бог. Бул окуя аркылуу Атамбаевчилер Кыргыздын эгемендигине коркунуч жаратты. Алардын бир убакытта жапырт маалыматтык чабуулга өтүшүнүн башкы максаты өлкөдө төңкөрүш уюштуруп, Сапар Исаковду президент кылуу болгон. Ал эми булар менен бир багытта иш алып баргысы келген башка да саясий күчтөр кармалышты. Далилдүү фактынын негизинде иш козголуп, күнөөлүүлөр аяусуз жазаланаары белгилүү болуп калды. Биринчиден, төңкөрүшкө шылтоо бербейбиз. Экинчиден, мурдагы алсыз мамлекет жок. Мамлекет азыр күчтүү. Үчүнчүдөн, элдин баары кимдерди кубалаш керек, кимдер бийликте олтуруш керек экенин жакшы билип калышты. Өлкөдө тынчтыкты бузууга жана төңкөрүш жасоого аракет кылгандардын баардыгы мыйзам чегинде жооп берет. Эч кимге боорукердик болбойт. Бийликтин даамын татып чаңкаган Атамбаевдин эски адаты кармап, реванш алууну чечти көрүнөт. Өзү баш болуп, андан соң Сапар Исаков, Кадыр Атамбаев жана Темирлан Султанбековдун бир убакытта активдешип кетиши жөн жерден болгон жок. Буларды коштогон фейк аккаунттардын иштеши максаттуу төңкөрүш кылууну пландашканынан кабар берет. Баарынан өкүнүчтүүсү тышкы күчтөрдөн колдоо издегендиги Кыргызга кылган чыккынчылыгынан кабар берет. Кыргыздын азаттыгы бул 1000 жылдык күрөштүн натыйжасы. Кимде-ким жеке кызыкчылык үчүн же бийликке жетүү максатында тышкы күчтөрдөн колдоо издеп, аларга таянууга аракет кылса,
Ал улуу кыргыз бабаларыбыздын канын тебелеп жатканын түшүнүш керек. Бул чыккынчылык. Кыргыз элинин намысы алтын. Биздин тагдырыбызды чечүүнү чет элдик донорлорго, чет мамлекеттерге же тышкы саясий айгымдарга байлап коюу бул эгемендүүлүктү сатуу менен барабар. Кыргыздын көйгөйүн кыргыз гана чечиш керек. Бизге тыштан айтылган акыл же көрсөтмө эмес, ички ынтымак, таза бир жана өлкөгө болгон чексиз сүйүү керек. Ала тоонун ар бир атуулу чыныгы көз карандысыздыкты коргоого милдеттүү. Биздин улуу баатырларыбыз кыргыз жерин ички душмандардан да, тышкы күчтөрдөн да коргоп келишкен. Азыркы учурда да улуттук намыс, мамлекеттик кызыкчылык баарынан жогору турушу зарыл. Ал эми Темирлан Султанбековдун иш аракети мекенди өмүрү менен коргоп келген бабаларыбыздын канын тебелегендикке барабар. Темирлан Султанбековдун түрмөдөн жазган катына көз салсак, азыркы бийлик диалогко барууга дайыр эмес деп айыптап чыкты. Султанбеков өзү ким? Дегеле ал өзүн ким деп эсептеп алган. Тышкы күчтөрдөн колдоо издеген бул эргул менен бийликтин диалог түзүүсү акылга сыйбайт. Анткени мекенге чыккынчылык кылгандарга карата кечирим деген болбошу керек. Муну ар бир патриот инсан жакшы түшүнөт. Я думаю, что вот это должно максимум через 3 года должно все поменяться. Но я надеюсь, что быстрее это будет. Ну что может быть? Смена власти. А? Смена власти. Ну смена власти. Нет, так не получится смена власти. Сейчас никто не пойдет на митинги. Подождите, подождите. Я тебе честно говорю. Ну никто не пойдет. Люди не пойдут. Они устали. Вот видите. Может быть, я то, что давно здесь не был, может, что-то не знаю. Вот видите. Султанбековдун популисттик билдирүүсүндө Кытай каптап кетти деп күпүлдөдү. Бирок Атамбаевдин тушунда деле кытайлык компаниялар Кыргызстанда жол салып, Бишкек жылуулук борборунда кытайлык компания оңдоп түзөөдөн өткөргөнү тууралуу үн каткан жок. Коңшу өлкөнүн компаниялары 90-жылдардан бери эле Кыргызстанда иштеп келет. Азыркы тапта алар Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун салууга, Кытайдан автоунааларды ташыган компаниялар, атүгүл Кыргызстанда унаа чогултуучу завод курганга эки өлкө келишимдерге кол коюшкан. Бүгүнкү күндө биздин өлкө аркылуу өткөн Кытай унаалары Россияны каптады десек болот. Ар бир экспорттун салыгы бюджетке түшүп, бүгүнкү күндө мамлекеттин капчыгы триллионго жетти. Муну мамлекеттик деңгээлдеги ийгиликтүү кызматташтыктын жемиши десек болот. Кыргызстан бир эле Кытай эмес, коңшу өлкөлөрдөн тарта Түштүк Корея, Япония өңдөө өлкөлөрү менен да келишим түзүп, алардын компаниялары да бизде иштеп жатат. Ал эми Атамбаевчилердин айткандары чындыкка дал келбейт. Алардын бир эле максаты бар: элди дүрбөтүп бийлик тактысына отурушу керек. Бул үчүн алар тышкы күчтөрдөн колдоо издеп, эгемендикке коркунуч жараткандарына күбө болдук. Шайлоо келет атат, жакында шайлоо болот 30-да. Бүттүнчө өтөт, эч кандай эме болбойт. Анткени биз жасалма шайлоо өткөрбөйбүз, бирөөнөн чуркабайбыз, күйбөйбүз. Таптаза кылып татынакай өткөрөбүз. Ошондон колдонуп калалы деген күчтөр жанталашып, окуй Кытай басып кетти. Басып алайын деп келген жок. Ушундай заводдорду куруп атат, жолдорду куруп атат, темир жолду куруп атат. Бизге керек да, аба менен суудай керек да. Биз азыр тупик мамлекетте жашайбыз мына 30 жыл. Эмне кылышыбыз керек? Өмүр бою үңкүрдө жашагандай жашай берелиби? Темир жол керек. Биз темир жолду бүткөндөн кийин 30-жылы биз дүйнөгө чыгабыз. Кытай экономикалык өзүнчө бир океан болсо, дүйнө жүзү өзүнчө экономикалык океан. Экөөнүн ортосунда турганыбызга сүйүнүшүбүз керек. Мына эми ошол эки океанды бириктиребиз дагы биз 30-жылдан баштап дүйнөлүк экономикага таасир эте баштасак болот. Рычагдарыбыз пайда болот биздики, транзиттик рычагдар. Ошону туура түшүнөлү. Балдарга, жаштарга айткыла. Мамлекеттин пайдасы тийет. Атамбаевдин саясий аренадагы акыркы иш аракети бул анын куйтулугунан кабар берет. Азыркы бийлик балдарынын депутат болушуна тоскоолдук кылган эмес. Бири жогорку кеңеште, экинчиси шаардык кеңешке депутат болушкан. Ал эми Атамбаевди түрмөдөн бошотуп, чет өлкөгө дарыланып келүүсүнө шарт түзүп беришкен. Бирок Испанияга жетери менен саясаттагы бузукулугун баштады. Өзгөчө шайлоо алдында тополоң кылып, бийликти алам деген арам ою балдарынын келечегине балта чапты десек болот. Атамбаевдин куйтулугу мына ушунда. Кыргызстанда ири долбоорлор ишке ашканы турганда Атамбаевдин баягы бузуку саясаты тышкы күчтөрдүн чырагына май тамызышы мүмкүн. Анткени Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна каршы тараптар бар. Бирок элдин ынтымагы бул күчтөрдөн да жогору турат. Ал эми Атамбаев жананын командасы азыркы бийликтин боорукердигин алсыздык катара кабыл алса жаңылат.
Элди дүрбөтүп жалган маалымат таратканга көмөктөшкөн бардык саясий күчтөр мыйзам алдында катаал жазаланат. Анткени кыргыз элинин өнүгүүсүнө бут тосуп, мекенге чыккынчылык кылгандарга Кыргызстанда орун жок. Темирлан Султанбековдун Сапар Исаков жөнүндө айтканын көп эл билет. Мамлекеттин кызыкчылыгына каршы аракеттер, мамлекеттик чыккынчылык беренелери менен иш козгоо керек. Кыргызстандын келечегин тышкы саясий күчтөрдүн көрсөтмөсүнө айырбаштап жаткан саясатчылар бар экенине жалпы журт күбө болду. Алар ата бабалардын антын унутуп, кыргыздын намысын арзанга сатканга даяр адамдар. Алар өзүнүн чөнтүгүнүн калыңдыгын, жеке амбициясын улуттук коопсуздуктан жогору койгондор. Кимде-ким башка өлкөнүн колдоосун же жардамын бетке кармап, өзүнүн саясий максаттарына жетүүнү көздөсө, ал кыргыздын эркиндигине түз кол салганга барабар. Чет өлкөнүн акчасы менен келген бийлик элге кызмат кылбайт, ал кожоюнга гана кызмат кылат. Атамбаевчилер Манас бабанын духуна, Разаковдун тазалыгына, Тыныстановдун канына ахарат келтиришти. Алардын бул аракети кыргыздын кылымдар бою басып өткөн азаттык жолун кайрадан көз карандылыктын туңгуюгуна түртүүгө жасалган коркунучтуу аракет. Биздин жер, биздин эл, биздин келечек. Кыргызстан бул эркин элдин мекени.